Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич. Урматтуу спортчулар, ардактуу машыктыруучулар, сиздерди Сербиянын Белградда болуп өткөн эркин күрөш, грек-рим күрөшү боюнча дүйнө чемпионатына катышып, ала тоо бооруна байгелүү кайтып келишиңиздер менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу 30дан ашуу мамлекеттин арасынан 3-чү орунду камсыз кылып, тарых баракчасын жаңылап, жалпы кыргызстандыктарды чексиз кубанычка бөлөп, демине дем, күчүнө күч кошуп жатасыздар. Алдыга максат коюп, тер төгө мээнет кылып, натыйжада дүйнө элинин көз алдында кыргыз байрагы бийик желбиреп, гимнибиз жаңырганда, жеңишти камсыз кылган спортчулар кандай толкунданса, мындай кубанычтуу көз ирмемдерди көгүлтүр экрандан көрүп турган кыргызстандыктар эки эсе толкунданып, төбөбүз көккө жете сүйүнгөн учурду сөз менен айтып берүүнүн өзү кыйын болуп турат негизи. 2024-жылы Парижде өтө турган 33-чү жайкы олимпиадада оюндарында жолдомо жеңип алгандарга үмүтүбүз да, ишеничибиз дагы чоң. Кудай буйрса, ал жактан дагы бир 3-4 алтын алып келесиздер деп үмүт кылып турабыз. Биз албетте мамлекеттин желегин бийик желбиреткен спортчуларды көңүл сыртында калтырбайбыз. Алардын жараткан ийгиликтери татыктуу бааланат деп биз дайыма сөз беребиз. Бул жолку чемпионатта Кыргыздын Көкжалуулу Акжол Махмудовдун сабырдуулугу менен ишенимдүү ар бир аракетин, Жоламан Шаршембековдун илбиристей ыкчамдыгын жана Жумашбек уулу Тайырбектин кынтыксыз кыймылын ар бирибиз көз ирмебей кылдаттык менен карап олтурдук. Ал эми Кыргызстандын кыз келиндер күрөшүнө ак жолтой болуп, албан ийгиликтерди алып келген алтын кызыбыз Айсулуу Тыныбекова алтын медалды жеңет деп алдын ала бекем ишенгенбиз. Айпери Медет кызы жаракатына карабай, намыс деп аягына чейин күрөшүп, күмүш медалдын ээси болду. Буга да Кудайга шүгүрчүлүк дешибиз керек. Жекеле Кыргызстандан эмес, дүйнөнүн булуң бурчундагы 100 миңдеген журтташтарыбыз Сербияда болбосо дагы жүрөгү силер менен болуп, силер деп согуп, силер үчүн күйүп жанып, сүрөп жатканын туюп билип, сезип жаттыңар деп ойлойм. Спортчулардын эмгеги зор мээнетти талап кылат. Жеңишке жетүүнүн артында 10, балким 20 жылдаган талбаган үзгүлтүксүз эмгек жатат. Спорт менен машыгып жүргөн инсан катары мен сиздерди абдан жакшы түшүнөм. Спортчулардын жеңиштери талыбас эмгектен, туруктуулуктан, темирдей бекем эрктен, ошондой эле машыктыруучулардын чеберчилигинен башталат. Спорттогу ийгилик бул өтө чоң эмгек. Ер эмгегин жер жебейт деген накыл кеп сыңары, сиздердин талбаган эмгегиңиздер текке кетпей, ата мекениңерди даңктап эле тим болбостон, миңдеген жаштардын жүрөгүн жалындатып, Кыргызстандын атын чыгарууга чоң түрткү берип жатасыздар. Бул жолу ийгилигиңиздер биринчи же акыркы эмес. Август айында эле Түркия мамлекетинде өткөн 5-чи ислам оюндарында ушундай бийик көрсөткүчтөр менен баарыбызды кубанттыңыздар эле. Бул иреттагы кыргыз спортунун күчүн Сербия өлкөсүндө тастыктап келдиңиздер. Кудай буйрса, сиздерди алдыда мындан да чоң жетишкендиктер күтүп турат. Кыргыз Республикасынын курама командасынын жалпы машыктыруучуларына талыкпас эмгекчилдикти, өзгөчө мекенчилдиги менен эл аралык деңгээлдеги спортчуларды даярдап жатышкандыгы үчүн сиздерге дагы терең ыраазычылык билдиремин. Сиздер кыргыз спортун биринчи орунга коюп, кыргыз байрагы дүйнө чемпионаттарында желбиресе деген илгери үмүт, кажыбас кайрат, майтарлыгыс эрк менен ийгиликтерди жаратып келе жатасыздар. Бешиктеги баланын бек болорун ким билет дегендей, машыгууга келген баланын баш терисин байкап, келечекте кыргыз желегин желбиретет деп ишеним артып, бүгүн өлкөбүзгө сыймык алып келип жаткан спортчуларыбыздын пайдубалын түптөп, биринчи ыкмаларды үйрөткөн алгачкы машыктыруучу агайларга, спорттук карьерасына жөлөк таяк болуп, сүрөп келе жаткан жеке машыктыруучуларына дагы терең таазим этемин. Анан албетте ушундай уул кыздарды төрөп, татыктуу тарбия берип, бүгүн жемишин көрүп, кубанычы койнуна батпай,
толкунданып жаткан ата энелерге дагы ысык салам жолдоп, мен жеке өзүмдүн атымдан ыраазычылык билдире кетейин. Эми бул жакта отурган көпчүлүк балбандарыбыз Кытай Эл Республикасындагы 19 Азия оюндарына катышууга жөнөп кетүү алдында турушат. Жолуңуздар байсалдуу болсун демекчимин. Жеңил барып оор келиңиздер. Бүгүнкүдөй басыгыңыздардан жазбай, Кыргызстан элине дагы көптөгөн ийгиликтерди алып келериңиздерге мен толук ишенемин. Курама команданын спортчулары менен кошо машыктыруучуларына дагы бекем ден соолук, узун өмүр каалайм. Дүйнөнү таң калтырган дагы далай спортчуларыбызды тарбиялап, туурдан учура бериңиздер. Кыргыз спорту кулачын кенен жая берсин, жараткан кыргыз балбандарыбызга күч кубатын берсин. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Дайыма ийгиликтердин үстүндө жүрө бериңиздер. Сертификаттарды тапшыруу Аземи. Сербия Республикасында болуп өткөн күрөш боюнча дүйнөлүк чемпионатында жетишкендиктери үчүн акчалай сертификаттар менен төмөнкүлөргө берилсин. 1 миллион сом Тыныбекова Айсулуу Болотовнага, спортчу. $1 миллион сом Махмудов Акчол Махамаджановичке, спортчу. $1 миллион сом Шаршенбеков Жыломан Назарбековичке, спортчу. $750 000 сом Медет кызы Айпериге, спортчу. $500 000 сом Жумашбек уулу Тайырбекке, спортчу. $700 000 сом Изабеков Нурбек Канатбековичке, кыз келиндер курама команданын башкы машыктыруучусу. $800 000 сом Эркинбаев Азат Сталбековичке, грек-рим күрөшүнүн курама команданын башкы машыктыруучусу. $200 000 сом Маджинов Русланбек Муратовичке, эркин күрөш курама команданын башкы машыктыруучусу. $525 000 сом Кенжебаев Байгазы Бобуновичке, кыз келиндер курама команданын ага машыктыруучусу. $600 000 сом Карачылоков Улукбек Восконбаевичке, грек-рим күрөшүнүн курама команданын ага машыктыруучусу. $150 000 сом Таабалды уулу Сүймөнкулго, эркин күрөш курама команданын ага машыктыруучусу. $200 000 сом Аскарбеков Нурсултанбек Кошойбековичке, Тыныбекова Айсулуунун жеке машыктыруучусу. $200 000 сом Ахмедов Мейрамбекке, Акжол Махмудовдун жеке машыктыруучусу. $100 000 сом Мамышев Ирысбек Барыктабасовичке, Жумашбек уулу Тайырбектин жеке машыктыруучусу. $100 000 сом Базакечев Түгөлбай Молдобаевичке, Тыныбекова Айсулуунун биринчи машыктыруучусу. $75 000 сом Жуманазаров Рахмадил Кадыркуловичке, Медет кыз Айперинин биринчи машыктыруучусу.
100 000 сом Жамалдин уулу Акбарелиге, Акжол Махмудовдун биринчи машыктыруучусу. 300 000 сом Махмудов Хаким Махмудовичке, Жоламан Шаршембековдун биринчи жана жеке машыктыруучусу. 50 000 сом Мамыткулов Акберди Жумагуловичке, Жумашбек уулу Тайырбектин биринчи машыктыруучусу.